Жергебизде саат 12. Салам радиосунда жаңылыктар. Кыргызстанда саат 12 болду. Бүгүн 1-март күнгө жума. Жаздын алгачкы күнү менен барыңыздарды куттуктайбыз. Салам радиосунда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну. Американын Кыргызстандагы элчиси Салам радиосуна келди. Жогорку кеңештин депутаттары баткендик шайлоочулар менен жолугушат. Бен Ладендин баласы тууралуу маалымат бергендерге $1 миллион сыйлык берилет. Ушул жана башка жаңылыктардан кененирээк. Американын Кыргызстандагы элчиси Салам радиосуна келди. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Баткен облусуна иш сапары менен келди. Элчи сапарында Баткен облусундагы медресенин иши менен таанышып, шарттарын көрдү. Андан кийин Салам радиосуна келип, Салам медианын иши менен жакындан таанышып, акыркы учурда радионун жанданып жатканын көрдү. Радио кызматкерлери менен маектешип, мамлекеттик кызмат жана эл аралык уюмдар менен ар тараптуу кызматташуусун жакшы жүрүп жатканына ыраазычылык билдирди. Андан кийин радиоду түз эфир аркылуу угармандар менен баарлашып, суроолорго жооп берди. Элчи андан ары Баткен мамлекеттик университетиндеги Америка борборуна барып, борбордун иши менен таанышып, студенттер менен жолукту. Жогорку кеңештин депутаттары Баткендин шайлоочулары менен жолугушат. Жолугушуу 4-март дүйшөмбү күнү Баткен шаарында облустук акимчиликтин имаратында өтөт. Демократия жана жарандык коом үчүн бирикмесинин маалымдашкандай, аймактагы шайлоочулар менен жолугуп, көйгөйлөрдү угуу үчүн Жогорку кеңештин депутаттары Аида Касымалиева жана Карамат Орозова келет. Жолугушууда үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоо мыйзамы тууралуу талкуу болот. Ошондой эле шайлоочулар менен көйгөйлүү маселелер тууралуу суроо жооп уюштурулат. Жолугушууга катышууну каалагандар үчүн эшик ачык, бардык шайлоочуларга уруксат берилет. Жыйын саат 10 башталат. Баткен шаарында таза суу долбоору башталды. Баткен шаарынын калкын таза суу менен камсыз кылуу үчүн учурда Масалиев, Школьная жана Молодежная көчөлөрүндө суу түтүк тартуу үчүн иш аткарылып жатат. Долбоорго жалпысынан €5 миллион жумшалат. Долбоор 3 этаптын алкагында аткарылып, 2020-жылы аяктайт. Биринчи этапта 2000 кожолукка таза суу киргизилип, 24 саат бою сууну камсыз кылуу менен эсептегичтер орнотулат. Экинчи этапта Чет булак кварталы таза суу менен камсыз кылынса, 3-чү этапта канализация куруу иштери пландалган. Учурда техникаларды сатып алуу жана таза суу ишканасына имарат куруу жүрүп жатат. Бен Ладендин баласы тууралуу маалымат бергендерге $1 миллион сыйлык берилет. АКШ Ал-Каида террористтик уюмунун жок кылынган лидери Осама Бен Ладендин баласы Хамза тууралуу маалымат бергендерге $1 миллион сыйлык берүү сунушталды. Хамза Бен Ладен Ал-Каиданын мурдагы лидеринин баласы, азыр ошол уюмдан чыккан топту жетектеп келет, деп жазылат мамлекеттик департаменттин 28-февралдагы билдирүүсүндө. Маалыматка караганда, Хамза өзүнүн жактоочуларына интернеттен видео кайрылуу жасап, АКШга батыш өнөктөштөрүнө каршы чыга турганын, 2011-жылы америкалык аскерлер тарабынан өлтүрүлгөн атасы үчүн өч ала турганын айткан. Хамза Бен Ладен Пакистан, Афганистан, Сирия жана Иракта болушу ыктымалындагы белгилеген Ал-Каида уюмунун лидери жана 2001-жылы 11-сентябрдагы теракттык уюштуруучусу Осама Бен Ладен 2011-жылы жок кылынган. Бул тууралуу АКШнын ошол кездеги президенти Барак Обама расмий жарыялаган. Ал-Каиданын башчысы 2001-жылы 11-сентябрда Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборуна, Вашингтон шаарындагы АКШнын коргоо министрлигинин имаратына жана Пенсильвания штатынын дагы террордук кабача булдатты уюштурганын 3 жылдан кийин ачык моюнуна алган. Бен Ладен жүргүзгөн эң ири террордук операция 3000 киши каза болгон. 2008-жылы бул Ал-Каида Хамза Бен Ладен сыяктуу жаңы лидерлерди өстүрүп келе жатканын белгилеген. Президент атайын саатын Жаңы Жер аймак башчысына берди. Лилик районунун Тажикстан менен чек арадагы Жаңы Жер айыл аймак башчысы Саатбек Эгембердиев 28-февралда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков облустардын жетекчилери менен аймактарды өнүктүрүү маселесин талкуулаган жыйында президенттин атайын саатын алды. Президент жетекчилик кылган жыйында аймактарды өнүктүрүүдө жасалуучу иштер жана жергиликтүү бийликтин өткөн жылдагы жасаган ишине баа берди. Жаңы Жер айыл аймак башчысы жигердүү аракети жана айыл аймакты өнүктүрүүдөгү жаңычыл аракети үчүн сыйлык атады.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Салам радиосунун жамааты даярдаган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эми бүгүнкү күнгө Айыл банкы белгилеген валюта курсу менен тааныштырып кетели. Бүгүнкү күнгө карата 1 акш доллары 69 сом 65 тыйын, сатуу 69 сом 80 тыйын, 1 евро сатып алуу 78 сом 80 тыйын, сатуу 79 сом 80 тыйын, 1 орус рубле 1 сом 057 тыйын, сатуу 1 сом 067 тыйынды түзүүдө. Салам радиосунда жаңылыктар.